Assalamualaikum, qandaysыңар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Кандайсызсыз? Бул дата акырындан biraz. Алдабызы. Ошо биз дагы жакшы. Бул секенд спринтте жакшы жеңип тура алдык деп ойлойм. Ооба, кечээ спринттерге жакшы өттү. Организованно биринин артынан бири айтып берип, орто жолдон кээ бирде случайно микрофон басып алатты. Бирок глобально анча көп тоскоолдук болгон жок. Эч ким кечирип келген жок, эч ким айтпай койгон жок. Ошол баары пландагандай выступать этишти. 21 команда, 22 команда. Бул албетте да бир көрсөткөндө 3-4 проект. Адамдар жетишпей атты эле, албетте проекттер өзүлөрү кызыктуу, просто баягы аты балким туура эмес айтылып, же башында түшүндүрүп атканда жакшы түшүнбөй калгандыктанбы, кээ бир адамдар кызыккан жок окшойт ал проекттерге. Анан кечээ дагы мен бир аз айтып беркенде дагы кийин мага личкага жазышты бирөөгө. Ушундай проекттер барбы, мен жакшы түшүнбөй калыптырмын, мен да ошол проектке киргим келип атат, жардам берип, башка проекттерде иштеп аткам, бирок бияка да жардам бергим келип атат деп ошол сүйүндүрдү, окуп алып, араз ошолор менен эми бүгүн ал проекттерде дагы команда толтуруп иштеткенге аракет кылабыз. Анан по идее менин оюм боюнча, если вообще адамдар чогулбаса, келечек диджиталдан алып заставить этмекпиз иштеткенгечи. Если алар келечек диджиталда иштей турган болсо, альбом алар башка проектте иштегенде үйрөнүш керек да. Задание менен иштегенде үйрөнүш керек болчу. Бирок негизер мен ошого колум жетпейт дегенде ойлонуп турам, келечек диджитал бар карап жагым депчи. Все-таки уже көп проекттер арас автоматизация болуп иштеп башташты өзүлөрү. Мисалы, Trello-ну уже мен үйрөтпөйм, Trello-ну бар өзүлөр жаза алышат. Notion да tutуп атышат. Эми кичине убакыт бошосо, келечек диджиталдын активдүү иштейм дегендер менен иштеп, башка долбоорлорго өткөрүп, задание башташ керек. Ошол если жетишпесем, раз Молдовазы тейлеге тапшырма кылып эметип койсом болот. Во-первых, кандай кылсак, бизде список бар, бирок ал списокты иштеткенге ар бирөөнүн личкасына жазып иштеп атасың да, же мындай эле общий хие дегендер чыгып калып атышат. Кайсын айтып атасыз, түшүнбөй калдым. Биз келечек диджиталда иштейт деген адамдардын списогу бар да. Активный, неактивный деп бөлүшпөдүк беле? Бөлүштүргөнбүз, бирок активдүү деп биз 60 канча, почти 70. Алардын деле көбү мындай активдүү эмес десек деле болот да. Zoom'га киргенде деле биз 30га жетпей эле ошо 25-20 тегерегинде эле киребиз. Ошолор эле мындай дайыма активдүү десек болот. Ошол 20нын списоктун ичинде, 20 кишинин ичинде, 20 кишиден сразу бир тапшырманы жасашпайт да, там тапшырма жасап аткандар 4-5 киши да. Калган 15 жөн эле карап турат да, Ооба, барды. Ошол 15ти алып туруп 3 командага бөлүп, мисалы 5-5тенчи. Могул 5-өңөр, мисалы мен кече көрсөткөн долбоорлордун бирөөсүнө барышыңар керек деп жибериш керек да. Аны прям поименно да, мисалы чатта турабыз да, ким бар, ким жок, биринчи неметиш керек да. Перекличка кылыш керек да, ким бар, ким жок таанышып, сүйлөп койгула, микрофон күйгүзүп эле чатка жазып кала депчи. Ошол Zoom'га кошулгандарчы. Аны мен бар, мен жок дегенде, короче, биз баягы активдүү келечек диджиталда иштеп аткандар, баягы Notion жазагандар, азыр биз барып, биз өзүбүзгө неме издейбиз, шаблон издейбиз, или там тексттерди жазабыз, а вот силер 5-өңөр
мына могул долбоорго барып ошолорго шаблон издешиңер керек деп ошол 5 кишини тандап атын айтыпчы. Анан ошол Trello'го киргизип, ошол Trello'дон ошол кишиге отметка берип, мына сен ушуну жасайсың депчи. Анан ошол Trello'нун карточкасына жазып кой, ошол результатын тапшырмаңды. Анан эртең дейлиге келгенде бизге айтып бер, то есть силер ал все-таки келечек дижитал ичинде дейлиде жашат да. Анан аларда дейлиден сүйлөйт, өзүңөрдүн ичиңерде дейлиденчи. Айтат, эмне кылдың десе, айтат, мен ушул проектке барып, ушинтип шаблондор жасап, шаблондор издеп келдим. Ошол келечек дижиталдын командасынын ичинде да, а тиякта болсо как экстернен барып иштеп атат. Авансек деле болот, сиз айткандай. Мындай 4-5 адам жетишет, жакшы иштешсечи, бир долбоорду. Анан көп болгон бош адамдар көп да. Келечек дижиталда. Ошол силер активдүү иштеп аткан келечек дижитал ичиндегилер, булар силер келечек дижитал өзүн жазып атасыңар да. А калгандары болсо, силерге келген заказдарды аткарат деген силердин командаңар да. То есть силердин ресурстарыңар. Ошол ресурстарды эми булар активдүү экен деп списокто эмес, именно барып активдүү барып бир ишти жасап келиш керек да. Ошону силер как менеджер катары тапшырма берсеңер болот. Мисалы, сен Алибек барып мына Кыргызстан онлайн деген проект бар экен, ичинде Азамат агай менеджер, ошолго барып айтасың, мына мен келдим ошол келечек дижиталдан, мага тапшырма керек, общий тапшырма спринтке дизайн тандоо, значит ал барып дизайн тандап келиш керек, ал Trello'го жазыш керек. Мен дизайн тандайм, мына менин сунуштаган 5 дизайным депчи. Эгер ал жалгыз аны кыла албаса, ошондуктан өзүнө келечек дижиталдан дагы бир 4-5 адам коет. Ошол 5өө Zoom кылышат, Zoom менен сүйлөшөт да, так, бизге ушундай задание келиптир. Шаблон тандаш керек, ким кантип тандайт, эмне кылабыз, Trello'го жазабызбы, Notion'га жазабызбы деп 5өө ушинтип бири-бири менен коммуникация кылып, ошол тапшырманы аткарганга аракет кылыш керек да. Если суроосуңар болсо, либо мага берет, либо кайра келечек дижиталдын ичине кирип берет да. Коллегалар ушундай тапшырма турбайбы, мен там жакшы активдүү эмес болчумун, биринчи жолу жасап атам, кантип жасайт элем деп коллегаңдан сурайт. Жумуштан да ушундай. Сен биринчи жумушка жаңы келгенде билбейсиң да эмне кылыштычы. Барып коллегаңдан сурайсың, коллега айтып койчу, силер биякта эмне иш кылып атасыздар, мен чокто жакшы түшүнбөй атам депчи. Тиги айтып берет, мындай дизайн издеп атабыз. Могу сайтка киресиң, монтип издейсиң, каалаган дизайныңды 5өөн табыш керек, анан силтемелерин биякка ызгытыш керек деп ушинтип айтат. Ошентип неме адамдарды бөлүштүрсө болот. Келечек дижитал ичиндеги адамдарды. Буларды качан кылалар, же өзүңүз Уже жазап баштагыла уже. По идее мен жасайын дейм, бирок орто жолдон бирөөгө жардам бериш керек, бир проект башташ керек болот эле, жетишпей атам да. А силер уже как бы кадынын ичиндесиңер да. Азыр баштай берсеңер болот. Кайсыл долбоорлорго керек экен? Неме бизде список бар го? Кече жазып атыкпы спринт ревьюга. Менеджерлер деп сүйлөбөдүбү? Ошонун эң аягына келсең, менеджерлер Азамат Токтокулов дегендерде уже точно адамдар жетишпейт да. Мен сүйлөгөн списоктерде. Түшүнүктүү, рахмат. Ошол кечеки ревьюнун видеосун жүктөп койдум, айтмакчымын ал дагы YouTube'га. Ошол мен жүктөйүн десем 15 секунд ушундай эле бар экен да, почтама келгенденчи. Ошону сурайын деп атам. Мен аны онлайндан өчүрүп туруп, офлайн кылып көчүрдүм. Мисалы, компьютерге көчүрдүм, ушундай жакшы качестводан келет экен да. Онлайн клаудка жүктөгөндө качествосы кесип салат экен. Ошон үчүн жакшы качестводагы видеону жүктөп койдум. Ага кавер илип неме койсо болот. Паблик кылып койсо болот. Макул карап. Кече кызыктуу болду, адамдар келип кирбей калдым, жетишпей калдым дегендер келишти. Ошо кечеки задание боюнча түшүнбөй калгандар, кайсыл командалар сүйлөйм дегендер, пожалуйста, микрофон сиздердики. Бул жумада ошондо Агай, биздики деле ошодой устаттык 5 шаблонду жана сиз жиберген сайттан издеп гана ссылкаларын жиберебиз да сизге. Биринчи 5 шаблонду
ичине опять же өзүңөр азыр зум кылып туруп сүйлөшүп алсаңар болот да. Бизге 5 даяр шаблон керек да, чтобы точно ошол попадать этсин. Бирок силер кайдан билесиңер ошол 5-и? Ошон үчүн бөлүшүп алсаңар болот. Мисалы, мен 3 издейм, сен 3 издейсиң, тиги көрөчү команда ар бирөөбүз 3-3төн шаблон издейбиз депчи. Анан баарыбыз ошону бир жакка ыргытып, анан бири-бирибиз карап сүйлөшөбүз. Анан ошол тапкандардын арасынан 5ти неметип шайлап алабыз депчи, мисалы. Ошентип алсаңар болот да, чтобы прям 5 келгенде 100% попадать эткенде болчу. Хорошо. Экен ал жакта шаблондар аябай көп. Прям силер устатка ошондой LMS деген понятие бар. CMS деген бул Content Management System болсо, LMS деген бул Learn Management System да. Ошол азыр Бишкекте Codify жазып атпайбы LMS? Ошондой сыяктуу шаблондар даяр бар. Жана биз ичине упаковка кылабыз деп атпайбызбы? Ошондой бар да. То есть ал жакта студент регистрацияны өтөт. Анан ал видеолорду көрөт, жанагы Will Be Done'дын системасында даяр системалар уже бар да. Ошондой системалар менен да тапсаңар болот да. То есть башында жөнөкөй эле лендинг болот, бирок ичинде регистрациядан өтүп, курсту өтүп, тапшырмаларды аткарып, тапшырмаларга неме берип, тест өтүп, анан кийинкисин өткөн ушундай бүт системалар даяр. Ошолорду издеп, чукулап, тандагалы ичара командаңар менен. Анан ошол 5-өсү келсе, 5-өн бирөөсүн кайра тандайбыз. Мону коебуз деп туруп, анан ошону установ кылып баштайбыз. Анан если ичи начар болсо, кайра экинчиси текшерип. Хорошо. Мен деле ошондой ойлоп аткам, эми ар бирибиз жолугушуп көрүп, ар бирибиз 5тен тандайлы, анан ошонун ичинен дагы 5ти тандайлы депчи. Кээ бир командар совсем окшошпой атса, типа что-то таба албай атам, кантип издейт дегендер да бар да. Давайте чогуу зум ача коебуз, клиент шер кыла коебуз, давай чогуу издеп баштайбыз деп, чогуу издеп, анан монтип изделет экен, же болбосо бирөө издеген жүрөнү болсо монтип издесе болот экен деп туруп, анан зумду күйгүзүп туруп эле башка бирөөгө көрсөтүп берип коет. Ушинтип издеш керек экен. Жакшы турбайт деп барып өзү издеп баштайт да. Хорошо. Рахмат. Анан шаблон издеп атканда кечеде көрдүм, бир эки команда Zenforest'ка ссылка берди. Биринчи Zenforest эмес, биринчи Envanto Elements'тен издейсиңер да, потому что Elements'ке бизге подписка бар, а Zenforest'тен акча төлөп дагы сатып алыш керек да. Анан если Elements'тен совсем жок болуп калса, кээ бир долбоорлорго, мисалы фрилансерлерге суроо жок болуп калышы мүмкүн, анткени ал жакта действительно чоң проект да. А башкаларда в принципе Zenforest'ке барбай эле Elements'тен издеп табылса болот. Көп эле бар да. Просто по дизайну карап, силер көбүнчө опять же карап атканда контент эмес, дизайнын карагыла да, кандай отчеттары жакшыбы, силер башка аналогдорун изилдегенсиңер да, ошондой аналог сыяктуу ошо туш келе турган общий стилистиканы тандайсыңар да. Контент болсо биз силер аны баарыңыз көрөт. Контенттен дегенде блогтордун бири-бирине кетиши, кандай тексттер чыгат, кандай сүрөттөр чыгат, кандай неме менен чыгат, очеред менен чыгат, ошонун баары өзгөрөт да. То есть силер тандаган дизайндан почти что аягын эчтеке деле калбай калат да, баары өзгөрүп кетет. Сырга? Саламатсызбы? Агай, саламатсызбы? Угуп жатабы? Саламатсыздарбы? Угулуп атат. Агай, менде мындай суроо, азыр биз экинчи спринт бүттү да, анан азыр качыгуучу проекттин долбоордун статусу кандай азыркы тапта? Мен угулуп атамбы эми? Мага бирөө чалып калды окшойт, угулбай калды. Сырга кайра башынан микрофонун үстүбүз дагы бир жолу койсоңуз. Биринчи мен угулуп атамбы? Угулуп атасыз. Качыгуучунун
кийинки жумушу кандай болот деп суроо берди окшойт менин түшүнүшүм боюнча. Статустары